Салам, бүгүнкү сабакка кош келдиң. Композициянын элементтерин үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүн кадр ичиндеги кадр деген эрежеге токтолобуз. Мында сүрөткө тартылып жаткан объекттин четин башка бир нерсеге каша же болбосо рамка катары курчап турат. Эшик же терезенин кашеги, төрт чарчы тор, рамка катары колдонулушу мүмкүн. Ошондой эле дене бөлүгү, дарактын бутактары, күзгү да негизги объектке каша же болбосо рамка болуп бере алат. Кадр ичиндеги кадр ыкмасы дагы сүрөттү тереңдетип, таасирдүү кылып жеткирүүгө жол ачат. Анда сүрөт бир нече катмарларга бөлүнөт. Алдыңкы, ортоңку жана арткы план. Мисалы, бул сүрөттү карап көрөлү. Мында поездде отурган кызга карата поезддин терезеси рамка катары колдонулган. Ал эми биринчи катмарда биз басып жүргөн элдерди көрө алабыз. Ал эми экинчисинде ките окуп отурган кыз чагылдырылган. Композициянын кийинки элементи бул сызыктар жана ритм. Сызыктар жана ритм деген композициялык ыкма катары көрүүчүнүн көз карашын маанилүү нерсеге багыттап, акцентти туура коюуга мүмкүндүк берет. Сызыктар кадрды тереңдетүүгө жол ачат. Буга чейинки перспектива дегенди элестетсеңер болот. Анда сызыктар бир чекитке багытталып, мындай сүрөт тереңирээк көрүнгөн. Ал эми түз узунунан жана туурасынан кеткен сызыктар кадрда дайыма туруктуулук сезимин берет. Диагоналдар дайыма динамика жаратат. Бирок сызыктарды колдонууда тең салмактуулук эрежесин сактоо керек. Сызыктар бир кылка жайгашып, көрүүчүнү алаксытпашы керек. Эгер кадрдагы сызыктар башаламан болсо, кабыл алуу ошончолук кыйындайт. Сызыктардын катары менен жайгашуусу анын таасирин күчөтөт. Ритм бир калыптагы кайталанган сызыктар. Аларды көбүнчө имараттардан кезиктирүүгө болот. Мисалы, шыпты тиреп турган катар тизилген устундар же мрамор түркүктөр. Жана ошондой эле мындай ритмди жарыктын көлөкөсүнүн жардамы менен да түзүүгө болот. Мисалы, бул сүрөткө токтололу. Мында сызыктар тең салмактуу жайгашып, кадрда туруктуулук сезимин жаратат. Ал эми жол белгиси алтын кесилиш ыкмасында тартылган. Ал эми бул жердеги сызыктар жарыктын жардамы менен пайда болгон. Мында да сызыктар бир ритмде жайгашып, көрүүчүнү алаксытпайт, тескерисинче сырдуулук берет. Ушуну менен композициянын элементтери боюнча сабагыбыз жыйынтыкталды. Сиз сүрөткө тартууда жогорудагы санап өткөн бардык элементтерди колдоно аласыз. Бир эле сүрөттө минимализм, так сан эрежеси жана алтын кесилиш ыкмасы колдонулушу мүмкүн. Эрежелер аларды бузуу үчүн бар дегендей, эрежелерди бузуңуз, бирок эрежени бузуу үчүн алардын бар экенин жана максатын билүү өтө маанилүү. Тапшырманы аткарганды унутпаңыз, 2 сүрөт тартып жөнөтүшүңүз керек болот. Бири кадр ичиндеги кадр ыкмасында тартылса, экинчиси сызыктар болушу керек. Эч кандай чектөө жок, өзүңүз каалагандай каарманды же нерсени тартсаңыз болот. Бир эле сүрөттө бир нече композициянын элементин да колдоно аласыз.